Урматтуу кесиптештер, бул видеодо биз презентация PowerPoint программасынын жардамы менен даяр презентациялардын шаблондорун, даяр сертификаттарды кантип иштетсек болот, ошолор жөнүндө сөз кылалы. Мына бул жерден файл деген команданы басабыз. Андан создать деген команданы бассак, мына бизде новая презентация, последние шаблоны, образцы шаблонов, темы, мои шаблоны деп ушундай командаларды көрсөк болот. Азыр биз образцы шаблонов дегенди басып көрөлү. Мына бул жерде викторина, городской фотоальбом жана башка ушул жерде даяр презентациялар бар. Мисалы үчүн биз знакомство с PowerPoint 2010 дегенди алалы дагы, басып туруп анан создать дегенди бассак, мына бизге даяр презентацияны көчүрүп берди. Ушул жерден эми өзгөртүп, бул даяр презентация, анимациялары коюлган. Ошону эле сөздөрүн өзгөртүп, өзүбүзгө ыңгайлаштырып, өзгөртүп түзө берсек болот. Бул бир эле учурда ушул PowerPoint 2010ду кантип дагы кандай кылып иштетсек болот, кандай функциялары бар, ошолор жөнүндө окутуучу презентация мынакей. Мына момундай кылып, мыштын сол кнопкасын басып эле ушуларды өзгөртө берсек боло берет. Мына могу жердегилерин өзүңүзгө ыңгайлуу болуп ушинтип өзгөртө берсек боло берет. Андан сырткары бул жерде эми абстрактный, анимация, бизнес дегендер бар. Ушунун ичинен образование дегенди карасак, момундай бир нече фондорду, андан сырткары момундай болгон диплом, детский саддын диплому, дагы сертификаттар, грамоталар, ушундай даяр слайддарды дагы алсак болот. Мисалы үчүн биз муну азыр көчүрүп көрөлү, дипломду. Мынакей бул жерге эле өзүбүздүн детсаддын адресин, андан кийин дагы ар түрдүү кылып жазып, кыргызча которуп, баланын атын жазып, ушундай кылып даяр дипломдорду дагы ушул жерден көчүрүп алсак болот. Эми андан сырткары биз өзүбүз жасаган момундай презентацияга өзүбүздүн үнүбүздү кошуп, ушул презентацияны видеого айлантсак болот. Ал үчүн мына менде рационалдык көрсөткүчтөгү даражалар деген презентация бар. Мына ушул презентацияны ачып алдым. Ачып алгандан кийин меню сабынан показ слайдов дегенге барам. Андан кийин запись показа слайдов дегенде кичинекей 3 бурчтук бар жанында. Ошону басам. Анан начать запись с первого слайда дегенди басам. Андан кийин начать запись деп басам. Басканда мына уже менин слайдыма сөз уже жазылып башталды. Ал мына жерде көрүнүп турат, мынакей. Канча секунд жазганы. Ушинткенден эле ачып баштай бересиздер. Мисалы үчүн рационалдык көрсөткүчтөгү даражалар, бүгүн көтөрө турган темабыз ушул рационалдык көрсөткүчтөгү даражалар деп кийинки слайдка өтүп, бул теманы түшүндүрүп, мына мисалы үчүн 2-nin 63 даражасын эсептеп көргүлөчү, бул өтө чоң сан деп анан даража түшүндүгүнө баратабыз да акырындап. Анан бул ушуларды окуп, андан сырткары мына математиканын изилдөөдө натуралдык сандардан башталат деп ушинтип окуп, анан сандардын көптүгүн, андан кийин ушинтип окуй берип, анан мына суроо деп а даражасы x үчүн төмөнкү туйынтмаларды тандагыла деп ушундай кылып өзүнүн жасаган слайды боюнча балдарга эмнени бериш керек болсо ошолорду ушинтип окуп тааныштыра берсе болот. Мына рационалдык көрсөткүч даражанын касиеттери деп анан
даражалар менен болгон амалдарды биринчи жолу француз математиги колдонгон. Бул мисалды чыгарып, француз математигинин атын тапкыла деп ушундай алдына мисалдар чыгаргандан кийин бул жерде француз математигинин аты чыгат. Ушундай кылып кете беребиз. Мынакей үй тапшырма бул деп сүйлөп ушул слайдка жараша өзүбүздүн сүйлөй турган сөзүбүздү жаздыра беребиз ушинтип. Аягында окууңарга ийгилик каалайм деп бүтүрөбүз. Бүткөндөн кийин файлга барабыз. Файлга барып сохранить как дейбиз. Андан кийин мына жерде тип файла деген жерде мындай птичка бар. Ушуну бассак, бул жерден тандайбыз. Мына Windows Media Video дегенди тандап, бул жерге атын коюп коесуздар. Ошонун менин көз жазылып калган рационалдык көрсөткүчтүү даражалар деп кайсыл жерге сактайсыз. Мен рабочий столго эле сактап турайын. Анан сохранить дейбиз. Интернеттин баттыгына, ылдамдыгына жараша сакталат. Мына жерде создание видео, рационалдык көрсөткүчтүү даражалар WMV деп турат. Мына могу жер толуш керек. Ушул жер толгондо сохранить этилип бүтүлөт. Эгерде презентация слайдтардын саны көп болсо, көбүрөөк убакытта сакталат. Ал эми азыраак болсо, бат эле сакталып калат. Биз ушул сакталганча күтүп турушубуз керек. Мына сакталып бүттү. Эми ал видеобузду көрсөк болот. Мына жерде сакталды. Азыр мына көрсөк болот. Мынакей. Мен жылдырып коюп атам. Ошондо жалпы 1 минут 45 секунд, 47 секунд, 1:47 убакыт экен. Эми мунун свойствосын көрсөк, 7,49 мегабайт экен. Ушунча размердеги видео мынакей сакталып калды. Ушундай кылып дагы презентацияны өзүбүздүн үнүбүздү жаздырып видеого айлантсак болот. Аны анан YouTube каналына жүктөп, андан кийин окуучуларга жөнөтсөк болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.